Саламатсыңарбы балдар? Жайкы каникулуңар кандай өттү? Кандай эс алдыңар? Баарыңарды жаңы окуу жылы менен куттуктаймын. Эми жаңы күч менен билим алабыз. Балдар, телесабактарды жана окуу китебин төмөнкү интернет сайттарынан көрсөңөр болот. Кыргыз тили сабактарында окуйбуз, сүйлөшөбүз, жазабыз, тапшырмаларды аткарабыз, жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Кыргыз тилинде тексттер, тапшырмалар, макалдар, ырлар бар. Окуу китебиндеги шарттуу белгилерге көңүл бургула. Эсиңерге туткула. Үй тапшырмасы, оюн, фонетикалык көнүгүү үчүн сөз, мисалы тил, сөздүн курамы боюнча көнүгүү, мисалы байке, байкем, байкемдер, байкемдердин. Балдар, кыргыз тили сабактарына дептер, калемсап жана 3 түстөгү жашыл, сары, кызыл карточкаларды даярдап алгыла. Бул карточкалар аркылуу силер сабакта кандай билим алганыңарды баалайсыңар. Телеурок. Эмесе сабакты баштайбыз. Балдар, сүрөттөрдү карагыла. Ойлонуп жооп бергиле. Адамдар эмне кылып жатышат? Учурашып жатышат, туурабы? Кантип учурашат? Ассалому алейкум. Саламатсызбы? Салам. Кандай деп учурашат? Туурабы, балдар? Демек, балдар, бүгүн сабакта эмнелерди сүйлөшөбүз? Сабак эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Бүгүн сабакта саламдашуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Саламдашуу дегенде оюңарга эмне келди? Кимдер менен саламдашабыз? Биз кимдер менен саламдашабыз? Туура. Улуулар менен, мугалим менен, балдар, достор, курбулар менен саламдашабыз. Демек, балдар, бүгүнкү сабактын темасы саламдашуу. Бүгүн сабакта башка өлкөлөрдө адамдар бири-бири менен кантип саламдаша тургандыгы жөнүндө маалымат менен таанышып, өзүбүздүн өлкөдөгү саламдашууну айтып беребиз. Саламдашуу темасындагы жаңы сөздөрдү үйрөнүп, кебибизде туура пайдаланабыз. Улуулар менен жана теңтуштар менен саламдашканды үйрөнөбүз. Балдар, жаңы сөздөр менен таанышабыз. Аларды чогуу, туура кайталайбыз. Саламдашуу, саламдашуу. Адамдар менен саламдашуу керек. Ийилип саламдашуу. Ийилип саламдашуу. Японияда, Кореяда ийилип саламдашуу керек. Жолукканда. Жолукканда. Биз жолукканда саламдашабыз. Ден соолук каалап. Ден соолук каалап. Мен ден соолук каалап жатам.
Қол алышып саламдашат. Қол алышып саламдашат. Көп адамдар қол алышып саламдашат. Қолду көкірекке қойып. Қолду көкірекке қойып. Алып қолду көкірекке қойып саламдашат. Өлкөлөрдө. Өлкөлөрдө. Көп өлкөлөрдө адамдар қолду көкірекке қойып саламдашат. Урок. Балдар, қырғыз алфавитін естегіле. Қырғыз алфавитінде қанша тамға, қанша тыбыш бар? Қырғыз тіліндегі өзгөчө тамгаларды жана тыбыштарды естегіле. Алар кайсылар? Тамга жана тыбыш жөнүндө эмнелерди билесиңер? Демек, қырғыз тілінде 36 тамға, 39 тыбыш бар. Туурабы, балдар? Қырғыз тіліндегі өзгөчө тамгалар жана тыбыштар. Тамгалар ө, ү, ң. Тыбыштар ө, ү, ң, қ, ғ, ж. Балдар, тамгаларды көрөбүз, жана жазабыз. Ал эми тыбыштарды айтабыз, жана угабыз. Азыр тапшырманы аткарабыз. Сөздөрдү окуп, таблицаны толтургула. Жолукканда, жана, қол алышып, каалап, қолду, көкіреккө, коюп, өлкөлөрүндө, жа, жо тыбыштары катышкан сөздөр, ка, ко, ку тыбыштары катышкан сөздөр, кө, кү тыбыштары катышкан сөздөр. Жолукканда. Жолукканда деген сөз жа тыбышына, ошондой эле ка тыбышына туура келет. Кө, кү тыбыштарына өзүңөр тапкыла. Таблицаны туура аткаргыла. Балдар, текстке көңүл бурабыз. Текстти окугула. Кыргызстанда адамдар кантип саламдашат? Билгениңерди айтып бергиле. Саламдашуу. Адамдар жолукканда кантип саламдашат? Англияда, Америкада кол алышып саламдашат. Россияда да бири-бирине ден соолук каалап кол алышат. Япония, Корея жана Кытайда ийилип саламдашат. Мусулман өлкөлөрүндө колду көкүрөккө коюп, ассалому алейкум дешет. Балдар, Кыргызстанда адамдар кантип саламдашат? Билгениңерди айтып бергиле. Кыргызстанда адамдар жолукканда улууларга саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Салом алейкум дейбизби? Ал эми тең туштар менен кантип саламдашасыңар? Салам, кандайсың? Туурабы, балдар? Телеурок. Эмесе көңүлүңөрдү буруп, кийинки тапшырманы аткарганга аракет кылгыла. Бул тапшырманы текстке таянып, туурасын Т деп белгилегиле,
Ал эми катасын К деп белгилеп жазгыла. Англияда, Америкада кол алышып саламдашат. Туура. Россияда ийилип саламдашат. Кытайда ийилип саламдашат. Японияда, Кореяда кол алышып саламдашат. Мусулман өлкөлөрүндө колду көкүрөккө коюп саламдашат. Кана эмесе, тапшырманы туура аткардыңарбы? Келгиле текшеребиз. Демек Англияда, Америкада кол алышып саламдашат. Туура. Россияда ийилип саламдашат. Ката. Россияда кол алышып саламдашат. Балдар. Кытайда ийилип саламдашат. Туура. Японияда, Кореяда кол алышып саламдашат. Ката. Анткени Япония, Корея, Кытайда ийилип саламдашат. Туурабы, балдар? Мусулман өлкөлөрүндө колду көкүрөккө коюп саламдашат. Туурабы, балдар? Каталарды оңдодуңарбы? Азаматсыңар. Азыр кийинки тапшырманы аткарабыз. Улуулар, достор, курбулар менен кантип саламдашабыз? Сүйлөмдөрдү туура түзгүлө. Гүлзат Алмазбековна, саламатсызбы? Чоң эне, чоң ата, саламатсыздарбы? Калган сөздөрдөн сүйлөмдөрдү өзүңөр түзгүлө. Бул тапшырманы туура аткарсаңар, азаматсыңар. Телеурок. Эмесе, балдар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнелерди билдиңер? Эмнени үйрөндүңөр? Сен үчүн баарынан эмне кызыктуу болду? Эмне жаккан жок? Бүгүн сабакта эмнелерди билдиңер? Японияда, Кореяда ийилип саламдашат. Көп өлкөлөрдө кол алышып саламдашат. Эмнени үйрөндүңөр? Улуулар менен жана тең туштар менен саламдашканды үйрөндүңөр. Азаматсыңар, балдар. Балдар, сабактын башында даярдап койгон 3 түстөгү карточкаларды алып, өзүңөрдү баалагыла. Жашыл карточка. Сабак мага жакты. Мен сабакта эң жакшы иштедим. Тема мага түшүнүктүү жана пайдалуу болду. Сары карточка. Сабак кызыктуу болду. Бир нече тапшырмаларды аткардым. Кызыл карточка. Мен сабакта жооп бере алган жокмун. Тема мага түшүнүксүз болду. Ушуну менен сабакты аяктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.